Урматтуу Базар Коргон районунун тургундары, элибиздин чыгаан уулу, эр жүрөк баатыры Мамыр Мерген уулунун эл жер үчүн көрсөткөн эрдиктерин даңазалоо, жаш муундарды мекенге болгон сүйүүсүн жана патриоттук рухта тарбиялоо, анын ысымын урпактардын жүрөгүндө түбөлүк сактоо максатында 2025 жылдын 19 октябрь күнү Акман жергесинде Мамыр Мергендин 190 жылдыгы белгиленет. Баатырдын элесине арналган бул салтанат тарыхыбыздын бир барагы, келечек муун үчүн сабак. Мамыр Мергендин баатырдыгын урматтоо бул улутубуздун күчү, биримдигибиздин белгиси болуп саналат. Андыктан барыңыздарды 2025 жылдын 19 октябрь күнү саат 10:00 өтө турган иш-чарага чакырабыз. Иш-чара баатырдын айкелинин ачылышы менен башталып, Мамыр Мергендин эрдигин даңазалаган театрлаштырылган көрүнүш жана чоң программадагы концерт тартууланат. Uyuşturucu, estelikle uyuşturucu doğru. Eskideki. Naylık kızız. Produktlar geldi. Çeyildi, bozulukta geliyorlar. Sağ olun. Jelkege. Арсанбаптан келген жигитес. Çoğacıdan şeyden ne olur? Yaşın kaçada? Atın ki? Nurjigit senç? 11 yaşta. Ha, o zaman seninki? 10 yaşta. Kana algıla, aksakalдын kolundan лопатканы algıla, al. Al bunu. Algıla. Kolundan algıla лопатканы. Мына. Жашы келсе ишке, кары келсе ашка дейт. Kana ашка узаткылачы. Карма. Мынаны карма. Мына азаматтар. Мына азыр жанда турган Талас Кимсанбаевич Мундуз коомунун ынтымагына, биримдигине көп жылдан бери салым кошкон кишиден азыр бир сыйра интервью алабыз. Мамыр Батыр боюнча кыскача таржымал өмүр баяны. Анан эртеңки иш-чара боюнча. Assalamu алейкум Талас аке, бир-эки ооз сөз. Алейкум салам, урматтуу калай калп, урматтуу Базаркоргон эл журту, анан ушул Кыргызстандын ичиндеги мундуз туугандар. Мына бүгүн ушу белгилегендей эртеңки 19 октябрь 25 жыл саат 10го чакырууларды буга чейин жөнөткөнбүз. Мына сиздердин баардыгыңыздарды эркенки ошол Мамыр Мергенов атабыздын айкелинин ачылышына күтүп жатабыз. Бүгүн мына азыр эле ошол Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад университетинде илимий практикалык конференция болду. Бул илимий конференция ушул тарыхчылар илимий, анан ушул жерде жазуучулар жана башка окуучулардын баардыгы катышып, ушул жерде ушул Мамыр Батыр кандай баатыр экенин далилдеп, тарыхый иштерин архивден көтөрүп чыгып, ушуга бүгүнкү күндө дагы бир баа берилди. Ошон үчүн бүгүн мына көпчүлүгүнө бул маалымат болуш үчүн ушул илимий конференциядагы абдан жакшы сөздөр болду. Муну деген эл журтка жеткизиш үчүн, ушуну тааныштырыш үчүн биздин баатырды ошол жөнүндө дагы абдан сунуштар
Анан кийинки илимий конференциядагы Кудай буйрса ошондо калган ушу тарыхчылардан архивди көтөрүп жаңы бир маалыматтарды элге таркаталы деген маселелер болду. Ошол менен бирге урматтуу туугандар, бүгүн ушул Мамыр Баатыр атабыздын тарыхы жөнүндө көпчүлүк эл чын айтканда билбейт. Мына кыскасы бүгүнкү күндөгү бир тарыхый моментти айтайын. Нышан Кочкоров башында турган практикалык илимий конференцияны өткөзүүдө Нышан Кочкоров мынтип айтты. Бул деген Осмонов, Бекмамат Осмонов губернатор болуп жүргөндө Нышан Кочкоров помощник болуп жүргөн. Ошол мезгилде айтат, ошол Бекмамат Осмонов айттыр. Эй Нышан, сен деген билесиңби? Мамыр Батыр деген, Мергенов дегенди тааныйсыңбы десе, мен билбейм дейт. Чынын айтканда мен билбейт элем. Ошондо окуп көрдүм, ошондон бери кызыга баштадым дейт. Ошон үчүн ал бир эле кишинин айткан сөзү. Биздин дагы ушундай мезгилде бул маселе көтөрүлгөндөн бери 3 жылдын тегерегинде ушул айкелдин тургузуш үчүн анан ушул айкелдин тургузушуна канча деген каражат катарында буга чынында рахмат айтыш керек. Базароргон районундагы өнүктүрүү фондунун кошумчасы, анан ушу Жалал Абад областынын өнүктүрүү фондунан дагы кошуп ушул 5 миллион тегерегинде акча коротулуп ушул жерде бүгүнкү күндө татынакай болуп, мына өзүңөргө кийинки немеде эртең ачылышта дагы көрөсүздөр. Анан эми Мамыр Мерген Баатыр жөнүндө көбү ар түрдүү мындай ой пикирде экен. Бул киши кээ биркилер айтат, Мамыр Мерген деп айтылса, бул мергенчи же болбосо мындай экен деген сөздөр таркалат. Жок. Бул киши Мамыр Баатыр Мергенов фамилиясы. Эми ошон үчүн туугандар, мына бул кишинин тарыхы, бул Кокон хандыгын болуп турганда, бул 1870-жылдары 74-жылдарга чейинки болгон окуя. Ошол мезгилде Кокон ханында Кудайыр хан ушул биздин ушул Анжан округундагы же болбой турганбы ушул түштүк жериндеги эл журтту өтө налог менен, салык менен өтө кыйнап, элдерди кыйнап, анан кийин аз келгенсип малын алып, башкасын алып, кыйналып атканда если төлөй албай турган болсо, жаш кыздарын алып барып, ушундай бир жаман нерселерге барып жүргөн Кудайыр хандын жасаган мамилесине мунун ачуусу келип, өзүнчө бул киши ушунчалык мындай катар караганда, бул мындай караганда өзүнүн мындай бир өзүнчө бир мындай элге биргеликте ынтымак менен кеңешип, анан ушул эл журтту уюштуруу тобу менен келип туруп, ушул Базароргон эл эмес, ушул Каракулжа элинде, Өзгөн элинен, бул жактан Сузак элдеринен топтоп, ошол жерде 10 миңге жакын желдеттер менен ушул Мамыр Баатыр атабыз ушуну Кокон хандыгын Кудай ханды кулатабыз деп аракет кылган киши. Анан эми бул киши чынын айтканда 3 жолу болгон, ушул 3 жолу аракет жасайт. 3 жолу тең аракети, значит, ишке ашпастан, анан акырында ушул бул Кудайыр хан дагы бир өзүнүн мындай бир сунушун элге жарыя кылган. Жарыяда мынтип айткан, ушул Мамыр Баатырды ушул алып келип, кимиңер кармап келе турган болсоңор, алып келип берсеңер, мен болгон дүнүйөмдү силерге берем деген дагы бир жерде ушундай айтылган жерлери бар. Ошон үчүн туугандар, бул жерде анан акыры анан бул 1871-74-жылдары бул качып мынау Токмак жакта, Чүй жакта жүргөн мезгилде орустар менен сүйлөшүп, ошол мезгилде ошолордон кармап келип, анан муну тиги Анжандын базарында, чоң базарында дарга аскан. Анан туугандар, эми бүгүнкү күндө чынын айтканда 200 андан бери 200 жыл өттү. 200 жылдан бери ушундай эстен чыгып кеткен баатырларды, туугандарыбызды эстеп, мына бүгүнкү күндө башында турган Мамыр Баатырдын туугандары, бир туугандары, урпактары, ошонун ичинде Мамыр эке деген бар. Ошо Мамыр эке баш болуп, аксакалдар бар.
Момун эке деген аксакалыбыз, Асылбек эке деген аксакалыбыз, Тажыкул деген аксакалыбыз, Адилбек деген аксакалдарыбыздын бардыгы ушунун артынан чуркап күнү түнү акчасына карабастан кайсы бир ишке кирпестен кай жерден ушул акча бересин өндүрөйүн деген маселе менен чуркап жүрүп, мына бүгүн Кудайдын куттуу күнү, жакшы күн экен. Күн жакынакай болуп, мына могул жерде боз үйлөр тигилип, 10дон ашык боз үй тигилип, Айкелдин тегереги гүл зарга айланып, туугандар, ушул жерден канча машина өтөт, миллиондогон машиналардын бардыгы бүгүнкү күндө өтүп карап жатып, бул кандай баатыр болду экен деген ар түрдүү, значит, мындай ой пикирлерге кетип атат туугандар. Ошон үчүн бүгүндөн баштап, Кудай буйрса эртең ачылышынан баштап, кимдин гана убакыты боло турган болсо, келип татынакай кылып, ошол жерден, значит, таанышып, жазылып турат. Ошол жерде таанышып, анан болсо интернеттен, сайттардан карасаңыздар, Мамыр Батырдын китеби бар. Ошол жерде бүт бары так көп маалыматтарды ошол жерде аласыздар. Ошон үчүн дагы Кудай буйрса кийинки илимий конференцияда дагы көп мындай маалыматтар көп экен. Муну Өзбекстандан карасак болот экен. Ошон үчүн ушул нерсени таап, ошол күнгө жеткенге баарыңыздар чакырам. Экинчиден, Кудай буйрса эртеңки биздин ошол Айкелдин ачылышына келип, катышып, анан ушул жерде бир жакшынакай, ушул жерде той тамаша деген болот, ырлар болот. Ушуга бир жакшынакай катышып, ушул жерге келип, маанайыңарды ачып, жакшынакай дасторкон болот. Ушул дасторкондон даам татып кетиңиздерди мен суранам. Болуптур, жакшы, аман эсен туруңуздар, жолугушканга чейин. Амин. Асылбек ака, биздин көкчөгөз аксакалдардын, сыйлуу аксакалдардын бири. Мамыр Батыр боюнча бир эки сөз элибизге айтып койсоңуз. Мына бүгүн Жалал Манас шаарында Мамыр Батырдын тарыхы боюнча, таржымалы боюнча илимий конференция болду. Ошол жерде катышып келатамын. Мамыр Батырдын биз билбеген көп батырлык далилдер бар экен тарыхта. Ошону тарыхчылар сүйлөдү. Чыныгы батыр, чыныгы кыргыздын уулу, кыргыз деп күйгөн батыр экенине ишендик, тән бердик. Эми Кудай кааласа ушу эртеңки мааракесин ийгиликтүү өткөрүп алсак, ушу баарыбыздын абийирибиз болот. Ушундай батырларыбыз элдин арасынан чыга берет деген үмүттөмүн. Жакшы. Таныштырайын, Базар Коргон Мундуздар коомунун төрагасы Садыгали Шарабидинович. Бир эки сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына бүгүн 2025 жыл 18 октябрь Мерген уулу Мамыр Батыр, кыргыздын батыры атабыздын Айкелдин ачылышына кызуу даярдыктар болуп атат. Мына кыргыз үйлөрдү тигип, эл журтту эртеңки 2025 жыл 19 октябрь күнү саат 10го Мерген уулу Мамыр Батырдын Айкелдин ачылышына баарыңыздарды чакырып кетем. Келип Айкелдин ачылышына катышып, сый тамак болот, сый тамагыбыздан ооз тийип кетиңиздер. Базар Коргон районубуздун меймандарын, жана Базар Коргон районубуздун тургундарын, Базар Коргон шаарыбыздын тургундарын баарыңыздарды эртеңки күнкү ачылышка чын жүрөктөн ушу чакырып кетем. Мына уюштуруу тобу, туугандар. Кудай кааласа, ойдогудай ушул жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылыгы, Базар Коргон шаарынын мэриясы, Акман айыл өкмөтүнүн башчысы жамааты менен биздин Базар Коргон эли, Кудай кааласа баары жакшы, ойдогудай эле. Мамыр Батыр атабыздын, батырыбыздын чебереси Исманов Мамыр акебизге сөз. Аракет кылдык, Кудай буйрса ошо баары жакшы болуп атат. Аракетибиздин жыйынтыгы болуп, мына эртең 19 октябрь саат 10-да Мамыр Батырдын 190 жылдык мааракесин ошол менен бирге Айкелдин ачылышын кылып атабыз. Ошо жакшы маанайда болуп, эртеңки коноктор чакырылды. Жакшы меймандар чакырылды. Мына губернатор өзүбүз баш болуп, аким, айыл өкмөттөр келет.
ушу эл журт ушул аймактын жамааттар келет, чакырылат. Ушулардын баарынын катышуусунда ушул чоң иш-чара болуп атат. Ушул иш-чарага жакшы сөздөр айтылат. Ушул иш-чарага кантип кандай деңгээлде ушул салымдарын кошкондор жөнүндө айтылат. Мисалы үчүн губернаторго рахмат, колдоолор болду. Акимге рахмат, колдоолор болду. Айыл өкмөт, Акман айыл өкмөтү, мурдагы Акман өзүнчө болуп турганда кошо электе дагы чоң жардамдарды ошо көрсөттү. Ошону менен бирге ушул айыл өкмөттүн ичиндеги мектеп, балдар бакчалары, жамаат, эл журтка рахмат. Ушулардын колдоосу менен ушул иштер бүтүп, ушул айкелин ачып атабыз. Ушу баарына ийгилик каалайм, баарына рахмат айтам. Эртең дагы Кудай буйрса дагы сөздөр айтылат. Колдосун биздин ушул Мамыр атабыздын уруктары колдосун, жалпы колдогон элди колдосун, атын атагандарды колдосун уруктары. Ушу баарыбызга аманчылык каалайм, ден соолук каалайм. Жалпы кыргыз элибизге тынччылык болсун, аманчылык болсун. Ушул президентибиз мына азыр аябай жакшы саясаттар жүргүзүп, элдин турмуш деңгээлин көтөрүп атат. Ошонун катарында областыбызда, районубузда, айыл өкмөттөрүбүздө, элибизде, жерибизде чоң жетишкендер болуп атат. Ушундай жетишкендиктер боло берсин. Ошонун жыйынтыгы менен мына айкел курулуп, айкелдин ачылышы Кудай буйрса эртең болуп атат. Рахмат айтам баардыгына. Рахмат. Навестерди алып беришти. Жаңы Акмандын аксакалы Самидинов Жээнбек аке, Батыр атабыздын урпактарынын бири. Эртеңки иш-чара боюнча бир-эки сөз барбы? Мына эртеге ушундай иш-чара болуп атат. Биз ушу иш-чарага өтө кубануу менен эме болуп атабыз. Бирок биздин чоң аталарыбыздын ушу кылган иштери, кылган эмелери баардыгын биз ошо тарыхтан окуп, тарыхтан эски аксакалдардын тилин алып, ошолордун габын угуп жүрүп, биздин укканыбызга караганда бул өтө алегинде чоң иш кылган экен. Биз ошолордун урматына ушул Акмандын эли, урпактары баардыгыбыз жапатырмак ошол ишти чараны өткөрүп атабыз. Жакшы болду. Чоң атасы экен. 4-чү чоң атаңар бар? Акмандан. Кайсы жерден? Болоттон. Аяш неберелери. Мына. Сонун Батырдын эстелигинин ачылышы. Бул базар кургондон кире бериши. Бул жакта кайырма. Келип эртең саат 10-га келип катышып кетсеңер. Бул Кокон хандыгынын залымдыгына каршы күрөшкөн батыр. Биздин батыр ушул чөлкөмдү коргоп турган. Бир сыйра жууп тазалоо иштери жүрүп атат. Азыр гүлдөрдү азырап келип коюшту. Бул Талас акебиз, Азамат акебиз. Ар бир батырга негизи ошентип эстелик коюп, тарыхый тажрыйбанын, тарыхый ордун белгилеш керек. Мамыр батырдын тарыхын бир сыйра көрүп, эмнени түшүндүм? Ошол кыргыз эли, ошол залым, адилетсиз падышаларга эч качан чыдабайт. Бул бизде тарыхта, жакынкы тарыхта 3 президенттин төңкөрүшүн көрдүк. Ошондой. Бул биздин каныбызда бар экенин, дагы бир ушул Мамыр батырдын тарыхы бизге далил болду. Залым падыша, адилетсиз падыша, элди кыйнаган падышаны мына элди уюштуруп, 10 миңдеген аскер менен 3 жолу аракет кылып туруп, бирок чыккынчылыктын негизинде аягында өзү набат болгон да. Мындай арабызда эч качан чыкканчылар болбосун, арабызда ынтымак болсун. Ошо кыргыздын тарыхын ушул жаштарыбызга, элибизге жайылтып, керек болсо кино тасма тартып, жаштарга жайылсак, жакшы бир дем, күч болчудай. Эртең сөз иш-чарага келип катышып кеткиле.